нормальный секс болот да. Жаш мына аялыңарга билгизүү ийбей келе да силер секс кылып аткандачы. Кээ бирөөңөр аялыңарга кармалып калат экенсиңер. Мындай секс кыласыңар как положено. Мына душ-пушка түшүп алып анан эртеси аялыңарга кармалбаш үчүнчү тияңарды жууп ар жак бер жак кылып байкелер үйүңөргө баргыла да. Мен совет айтайынбы? А то секс кылгандан кийин жигиттер эме болуп атпайбы жигиттер? Байкелер силерге да бул байкелерге айтып атам мен, жаш балдар айткан. Аялы бар байкелергечи. Мисалы бир амдан деле, мисалы секс кылып бир амдан деле ташайсыңар да туурабы байкелер? Мисалы күндө эле бир ам көрсөң элечи. Ошондо мындай нормальный болот да жигиттер. Мен убагында канча деген эмелерге мындай канча деген эмелергечи мен сооп калдым, канча деген байкелерге мындай билейин. Карагер кыз таап бер дейт. Бир жолу таап берип бир байкегечи. Байкелер болуп мына. Баягы өткөндө мага бир TikToктон таанышып, мага бир кыз келип атпайбы жигиттер? Кыз келди да секске депчи. Анан келип жигиттер эме болду да. Баягы кыз тиги эме да. Келип анан мен мага берет го деп ойлогом да. Мени кебетеси суук, ырайы суук деп мага бербей койду да жигиттер. А тиякта 90-жылкы байке урду да, билем атын айтпай эле коеюн, эми 90-дорду жакшы көрөм действительночи. Атын айтып зачем турабы жигиттер, уят кылыпчы. Аялы бар байкени чакырдым. Урду, тарсылдатты. Мага бербей койду тиги кыз. Тиги 90-жылкы берди да, сен немең кичинекей экен. Сантиметриң депчи. Мен действительно келгенде ошондой эле болду да жигиттер. Сантиметриң кичинекей экен. Андай мындай билейин. Сен секска болбойсуң. Артак ар жак бер жак деп калышты да. Мен айттым, билейин, мен билейин болбойм дедим. Тиги байке урганда билейин айтпагыла. Ал кезде эме Бозийде жашачубуз да жигиттер. Бозийден тарсылдатып атат тиги байкечи. Тияк турду да. Анан Карагерге деле берип койчу деп тиги айтты да, жандагачы. Тиги кызгачы. Мага берет эле. Мен келдим жигиттер. Анда келип эле голый. Бир жума мурун болчу. Голый чечиндим да. Чечинип тикомтада да кызчы, роднойлор. Мен бияктамын. Тикомтасы сиктан мен угулатат да секс кылганчы. Эме ушундай убакта как раз. Анан тиги сен турсен сигип чык деп мындайбыз да барыбыз денчи. Ара үч болгонбуз. Тиги 90 жыл бойге сен деле уруп алчу бар. Деда мен бардым, эшикти ачтым. Голый чатат, тиги кыз мас аңтарылып калган. Чечине эмчектер көрүнүп, юбкасы билейин, көрүнүп билейин, аңтарылып калганда тиги менен сүйлөшүп коюптур кыз мененчи. Мен бардым дагы жигиттер, уялганда айтпагыла жигиттер. Кыз көйлектин да жигиттер мен. Эркек жечи. Уялып карап туруп анан 5 мүнөт жанына барып карап туруп келдим дагы. Мен да уруп чыктым билейин. Сен уруп чык деп үчүнчүсүн киргизбейдим да жигиттер. Үчүнчүсү кирди, шалдатты билейин. Мен эле ура албай койдум, уялыпчы жигиттер. Жабы уялган иттей жаман турбайбы? Жок, сүйлөшүп берген кызды ура албай койдум, элестетик эле. Өмүрүмдө билейин. Адак. Негизи жигиттер эме болду. Кыз сая элегиме уже билейин бир жума болду да жигиттер. Биздики эки тура. Биздики эки комната болчу да. Биздики эки комната болчу. Азыр эме да жигиттер 3x карап койгулачы роднойлор. Эме билейин анан жанагы кызды билейин эметип билейин урганда өлө сонун бирок кайфы ып-ысык жигиттер. Кыз сагындым мен билейин жигиттер. Өрөйин жигиттер. Кызды өлө сагындым да жигиттер. Мындай эме уруш керек болот жигиттер. Кыз ап келип урбаса болбой калды билейин. Тиги Арманга таап берип коюш керек болуп атат. Тиги Арманга таап бербесе болбойт. Тиги Арман байкуш эметип кыйналып мындай ар жак бер жак кылып жүрөт. Мына Арманга да таап берели роднойлор. Арманга таап берип мындай ар жак бер жак кылбаса болбойт. Байкуш Арман билейин. Атак эметип калды байкуш. Менде кыз толтура жигиттер. Жанагы эме деген бар. Жана Ажара Гүжи деп менин эфиримде жүрөт го, жана Ажара дегенчи. Өлө жакты да. Бир экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк да Ажара көбүзчү. Айта берейин жигиттер. Ажарачы менин эфириме келет го, тиктокер. Тиктокер эмес, эме, тиктокер эмес. Мага келип сүйлөшөт го. Ажара экөөбүз жат эметип түшүндө сүйлөшүп калабыз. Чын эле да, ушу чындык окуя жигиттер. Жаргондордон келип чындыкты айтып берейинби? Ажара экөөбүз жатабыз, анан Ажара билейин тиягын көрсөтүп койчу. WhatsApp'тан сүйлөшүп атабыз да, видео звонок мененчи.
ажара тиягын көрсөтүп мындай эме да онлайн секс көрдүң беле деп атпайбы ажарач. Жок көргөн эмесмин. Мен билейин сени так ажара менен өлөс сүйлөшчүмүн да азыр. Сүйлөшпөй алам WhatsApp'танчы. Азыр тарынып жүрөт ажара. Келип калат го лайк басып кетип калат го. Я 98-жыл кызчы. Ажара билейин минтип жана голый чечинип тиягын көрсөтүп мындай эметти да бир көрсөтүп койчу десем. Көрсөтүп мындай онлайн мен төштөрүм мощный тияк маяк депчи. Блин, мощный экен дедим. Мен дагы билейин тиягымды шишип туруп телефондон көрсөтүп атканда деги WhatsApp'тан көрсөтүп мага чыкна да жигиттер. Драшт еттим дагы, тургустум дагы, ажарага көрсөтүп койдум да тиягымды жигиттер. Көрсөтсөм билейин. Көрсөтсөм тиги ажара эме деп коет менчи. Тиги билейин, сеники кичинекей эле турбайбы дейт го. Ошентип наразы кылып койду да жигиттер. Анда билейин кичинекей болсом да башка таап ал дедим билейин жигиттер. Башка эмне демек элем. Анда меники кичинекей болсо башка таап билейин. Анда жата бер дедим да жигиттер. Мен эмне кылам? Турабы жигиттер? Эркекче элечи. Экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз азыр деле. Кээде чалып коем мындай. Так. Билейин, Бишкекке кел, жолугалы тияк маяк деди да. Анда эсе билейин, Бишкекке бара албай жүрөм, билейин, бир күн жаталы тияк маяк дейт жигиттер. Бара албай жүрөм да. Барсам мындай билейин, тарсылдатып мындай. Билем мен анда билейин жаңы чыккам тиктокер болупчу. Тиктокер болуп жаңы чыккам да. Аскат братан жөнүндө сүйлөп берейинби? Тиктокер болуп жаңы чыккам жигиттер, эркекчена. Мен айттым, блядь, Бауыржандан эмне коркуп атасың билейин. Бауыржанды мен эле сигип салам нахуй, лично нахуй. Блин деп. Жалаң кемелер отуруптур да. Донатрларчы. Аскат братан дагы убагында катып чыккан. Донатрлар күчтүү болуп блин. Эмне коркосуңар, блин, Бауыржан көрсө эле Бауыржанды бирдеке кылыш керек болуп атат деп ушу. Телефондун сөзүнө таарынып алганда, мен болсо билейин Бауыржанга повод берем азыркы убакка чейин жигиттер. Эркекчечи. Башкалар наразы го Бауыржанга билейин тиги эме болуп эле мындай. Эме болушу берет го. Коркуп эле билейин тиги. Минтип атышат азыр похуй магачы жигиттер. Лично. Повод бербейм да жигиттер. Бу Аскат братандар өлө коркот да Бауыржандарданчы билейин. Бауыржанды көрөсүңөр го. Мына ким коркот айтып берейинби билейин Бауыржандан. Мындай коркпойт, просто тиктоктон коркот да жигиттер, мындай тил менен эле келтирип койсо эле коркот. Мен болсо коток жебечи билейин. Оозуңа котогум далбоёп, ар жак бери жакта эле сөгүп таштайм да, похуй да мага. Иди нахуй деп элечи. Алтыңдай билейин, хуёйский, зонанский сөздөрүң менин моягыман өтпөйт нахуй деп эле салам да Бауыржангачы лично. Хуй да похуй, майын ичине түшүнбөйм Алтыңдай билейин, жаргонский сөздөрүң мага айтпай эле кой лично. Мен кекиртегиме өтпөйт деп эле салам да жигиттер. Булар болсо билейин антип айткан ордуна булар сөгүп койсо эле корко беришет экен да. Ушундай котогум анан билейин, потогум деп койсо элечи. Ата сөз менен келтире берет го билейин. Мени билейин эме деп келтире берет, похуй, коркпойм да жигиттер. Меники эме деп келтире берет го. Койчуман билейин, атак тияк маяк деп келтире берет го. Мен похуй, блядь. Коток жебечи, идин нахуй, далбоёп, пидрасына көтүң айырып таштайм нахуй. Котогум жебе зек деп элечи пиздес калчылдатып салам Бауыржандычы. Колуңан коток келбейт, зек нахуй. Мен чорный белыймын лично нахуй. Билейин, могулар өлө корко беришет Бауыржандан эркекчени. Мени көргөндө байкайсыңар мындай. Ишенбесеңер карасаңар, Бауыржан мен кошот го. Кошуп туруп эле койчуман билейин. Сигилчи деп туруп өзү чыгып берет. Мени чыгарып ийет мындай. Менден шугайна кармайт, ал аябай коркот да менден. Буларды кошуп алып эрмектейт го. Салам алейкум. Мен билет да, коток жебечи, идин нахуй деп салат депчи. Алтыңдай зоманский сөздөрүң өтпөйт мага деп таштайт деп. Мени билет да, ошон үчүн мени койчуман сигилчи деп монтип эметип коет го. Эмне? Эме кыла албайт, кайф кармай албайт да жигиттер Бауыржан. Лично. Башкасы менен бүт менен кайф кармайт лично менчи. Лично Бауыржанга мен лично кислагым жок, личночы жигиттер. Атак билейин кээ бир айтып корко беришет экен жөн эле. Коркуп Бауыржанга билейин эме кылып эле видео записчини өтүп эле билейин соттотуш керек дегендер да чыгып атыптыр го жигиттер. Бауыржанды каматып ийиш керек, ажырак бир жак деп. Коркпош керек да, мындай өздөрү эле коркутуш керек да билейин анан. Запись жок эле мондай элечи жигиттер. Корксоң корко бересиң жигиттер, коркпош керек негизи жигиттер.